Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда мителик кылычуу эхинококк личинкасын пайда кылган оору. Бул оору менен негизинен адамдар жана үй айбандары ооруйт. Эхинококкоз жаныбарлардын ичегисинде өсүп жетилет да денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгып, тегерегиндеги чөп, бакча буюмдарды жана башкаларды булгайт. Бул жака 2-операциядан кийин текшерүүгө тынбай келип аткан. Келип аткандан кийин дагы болуп атпайбы бул? Азыр өтө кыйын болуп атат. Мага уже 4-5 жолу операция болуп атам. Эми тынбай текшерип туруш керек экен. Эми ушу элдерге кайрылып, эки өзүңөрдүн ден соолугуңарга камдып, өзүңөр жакшы карагыла, текшерип тургула дейт. Дарыгерлер эхинококкоз мите курт ооруларынын ичинен эң оор түрү экенин айтат. Бул оору операциялык ыкма менен гана сакаят. Акыркы убакта эхинококкоздун ракка тете түрлөрү менен ооруган бейтаптар катталып жатканын кошумчалады. Буга элдер өз багында текшерүүдөн өтпөй, оору күчөп дарыгерлерге кеч кайрылганы себеп болууда. Эми башталгандан баштап өтүшүп кеткен убакытка чейин келе беришет ооруларчы. Анын бирден өтүшүп келгендердин бирден бир себеби оорулар кеч кайрылышат. Бул оору өзү негизи алып келгенде боордо жайланышабы, өпкөдө жайланышабы, же мынау коктал деп коет, ошодо жайланышабы, эч кандай биринчи оору башталганда белги бербейт. Эч кандай мындай белги бербейт. Ал бара-бара чоңоюп, анан кийин башка органдарды кысып же болбосо неметип баштаганда гана белги бере баштайт. Ошондо гана адамдар кайрылышат. Көбүнчө учурда бизге адамдар баягы чоңоюп кеткен учурда кайрылышат. Ош облусунда акыркы 3 жылда 3000ден ашуун адам эхинококкоз оорусу менен операция болсо, анын 5%дан ашууну альвеококкоз оорусунун айынан болгон. Бул оору менен ооругандардын көпчүлүгүн аялдар түзөт жана көпчүлүк учурда жумушка жарамдуу улан кыздар оорушкан. Дарыгерлер өз убагында кайрылбаса өлүмгө да алып келүүсүн эскертишет. Өлүмгө алып келген учурлар эгер кайрылбаса, балалап кеткен болсо, анан кийин баш мээге өткөн болсо, органдардын башка жактарына өтүп кеткен болсо, бир нече жолу операцияларды өтүп, анан акыры боордон осложнение берет, көкталдан осложнение, өпкөдөн осложнение, операция боло берип, анан бул осложнение болуп кеткен болсо, конечно, өлүмгө алып келген учурлар бизде көп кездешет. Кеч калганда анан кийин жарылып кетип, осложнение болуп кеткендери бар, мээге өтүп кеткендери бар. Анда, конечно, мед болгон ооруларыбыз дагы бар, жок эмес. Эхинококкоз оорусу жеке адам үчүн эле эмес, айыл чарба жаныбарлары үчүн да коркунучтуу илдет. Мисалы, кой, уй, топоз сыяктуу айыл чарба жаныбарларынын продуктуулугун төмөндөтүп, мал чарбачылыгы, айрыкча кой чарбачылыгы өнүккөн өлкөдө эхинококкоз оорусун адамга таратуунун негизги булагы болуп эсептелинет. Адистердин маалыматына караганда, жылына 1000ден ашуун адам бул дартка чалдыгат. Анын 20%-ын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Ал эми мите курт ооруларынын дарыгери Махира Маматрежепали кызы эхинококкоздон сактануу жолдоруна токтолду. Эң негизги өздүк гигиенаны сакташ керек биринчи кезекте. Мисалы үчүн айыл жергесинде ичимдик сууларыны кайнатып ичиш керек. Балдарга берерде дагы кайнатып колдонуш керек. Андан сырткары үйүндөгү ит мышыктарын өз учурунда дезинфекциядан өткөрүш керек. Эхинококкоз, альвеококкозго каршы ветеринарлык дарыгерлер тарабынан жүргүзүлөт бул дезинфекция. Ошол итти дезинфекциядан өткөргөндөн кийин 3 күн байлап, ошо итти карап туруш керек. Сөзсүз түрдө биринчи кезекте ошо ит мышыктарды дарылоодон башташ керек, алдын алуу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 2021 жылы өлкөдө эхинококкоздун 888 учуру катталса, 2022 жылы бул көрсөткүч 923 түздү. Жыл башынан бери Ош облусунда эхинококкоз боюнча 300гө жакын операция болду. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.